Сайра Төрөгелдиева, Кадамжай психоневрологиялық социалдық стационардық мекемесінде башқы ашпозчу. Өлкө президентінің жарлығынан кейін күнін ар бир киши үчүн 200 сомдук тамак аштан даярдалып жаткандыгын айтат. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге берилип жаткан тамак аштын сапаты менен көлөмү көбөйтүлүп, жакшыргандыгын белгиледи. Эртеменен молочный беребиз, сливочный масло беребиз, сыр колбаса беребиз, сладкий чай беребиз. Түшкү тамактанууга биринчиге мисалы суп беребиз, макарон суп беребиз, пельмен беребиз, сөзсүз эт менен беребиз. Салаттар берилет, полник, печенье берилет, конфет берилет. Ужинде жумуртка менен беребиз. Суп постоянно жумуртка менен болот. Бүгүндө адаттагыдай витаминдүү азыктар кошулган түшкү тамак даярдалып жатыптыр. Жашылчалар кошулган салаттан тартып, сүт азыктарынан кошулма жана шире столго коюлуп жатканына күбө болдук. Мына биздин түшкү тамак макарон суп, сметана менен. Экинчибиз гречка аш, салаты, творогу менен. Социалдык стационардык мекемедеги жашоочуларды тамак аштын жакшыргандыгы кубантууда. Себеби мурда ар бир киши үчүн 100 сомдун тегерегинде эсептелсе, жыл башынан тартып 2 эсеге көбөйтүлдү. Кескин өзгөрдү 2022 жылдын 1-январынан тартып. Өтө жакшы болуп калды. Биздин ушул сапаттуу тамак аш берип атабыз. Өзүңүздөр билесиздер, ушул 1-2 жылдын ичинде тамак ашка болгон, продукта питанияга болгон баалар өсүп, ошонун баардыгын ушул биздин жетекчилик эске алып, ошол 100%га көбөйтүп, бүгүнкү күндө өтө жакшы сапаттуу тамак аш берип атабыз. Ушул социалдык кызмат алуучуларга алардын ошол ден соолугуна ойлойм, жакшы тамак жесе, ошол ден соолугу дагы жакшы болот. Мындагы жашоочулар эми күн сайын 4 маал витаминдүү азыктарга бай тамак менен камсыз болушту. Өлкө башчынын калктын аярлуу катмарына болгон камкордугуна социалдык кызмат алуучулар кубанып турушат. Проживаю здесь очень давно, и в этом году, слава богу, все. Бул жерде жашаганыма көп убакыт болду. Жана жаңы жылдан бери бизге камкордуктар өзгөрүп жатканына күбө болуп жатабыз. Тамак аш, керектүү буюмдарды убагында берип жатышат. Өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун жасаган иштерине ыраазыбыз. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров бир катар социалдык мекемелердеги тамактанууга каралган акча каражатын 2 эсеге көбөйтүү тууралуу жарлыкка кол коюп, 1-январдан тарта эмгек, социалдык камсыздоо жана миграциялык министрлигинин, билим берүү жана илим министрлигинин, саламаттык сактоо министрлигинин карамагындагы мекемелерде жашагандар, балдар, улгайгандардын жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин ата-энесинин карамагынан ажыраган балдардын тамак ашына болгон баа 2 эсеге көбөйтүлдү. Тамак аш чыгымдары чоңдор үчүн 2008 жылы 55 сом, 2014 жылы 100 сом, 2022 жылы 200 сом. Ал эми балдар үчүн 2008 жылы 65 сом, 2014 жылы 110 сом, 2022 жылы 220 сом. Кадамжай районундагы психоневрологиялык социалдык стационарында өлкөнүн ар башка аймактарынан келген 200дөн ашык ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген социалдык кызмат алуучулар жашайт. Хамид Мамасыдыков, Мирбек Кайымов, Алтынай Шабидинова, Алтын бешик жаңылыктары.